Сізге не oldu? Тақыр эле маанайыңыз түшүп калыптыр го? Марга. Мага мындай жашоомо краска жетишпей жатат. Краска элеби? Мына сизге краска. О! Краска. Мага караңызчы, жаш болуп калдыбы сизге? Жаш болуп калдыбы? Сон болду. Бирок Марга, сен түшүнгөн жоксуң. Мен жашоом супсак, күңүрт, мага бир нерсе жетишпей жатат, Марга. Мен билдим окшойт, сизге эмне жетишпей жатат. Эмне жетишпей жатат? Мен көрсөтө турган эксперимент жетишпей жаткан окшойт. Балким чын эле ошондой болуп жаткандыр. Анда баштай бербейсиң, көрсөтпөйсүң мага. Мен сизге бүгүн таң калтыра турган эксперимент көрсөтөйүнбү? Макул, көрсөтчү. Эй! Кана чөнтөгүм? Мына Буну эмнеге кесип салгансың? мен экспериментке керек да бул. Могуларда чиймелеп салыптысың. Кана көрсөтчү экспериментин, көрөлү кандай кыйын экенин. Ой, көрсөтөм азыр. Көрсөт. Көрсөтөм. Эң алгач бизге гидроперит дарысы керек болот. Аны болсо майдалап алабыз. Биз болсо майдалап алганбыз. Эми муну алыңыз дагы суу менен аралаштырыңыз. Макул. Могул жерде алып коелу. Болду. Азыр болсо сиз болсо марганцовканы алып, анан уксус менен аралаштырып коюңуз стаканга. Достор, айта кетчү нерсе, муну чоңдордун көзөмөлүндө жасагыла. Антпесе колуңар ок болот. А ок болсо жаман болот. А жаман болсо өзүңөр билесиңер эмне болот. Гидроперин. Марганцовка. Марганцовканы кичине коюңуз. Болду. Эми уксусту. Кошуп атабыз достор мына. Эми эмне кылабыз? Азыр мен болсо кичинекей балдардын кыялдарын орундатам. Азыр болсо муну алабыз дагы четке. Сиздин халатыңыздан кесип алган кездемени алабыз дагы. Калем сап менен чийебиз. Бул деген достордун гана эмес, менин дагы кыялымдагы нерсе турбайбы? Мага жакты мунун. Эң сонун. Бирок муну кантип кетиребиз анан? Бул карап турсаңыз азыр, мына. Азыр болсо марганцовка менен уксустун аралаштырмасын алабыз дагы. Кебес таякчасын алабыз. Анан ынтып сүйкөп салабыз бул жакка. Көрдүңүзбү, кетип атат. Айда, мунун чын эле кете баштады го? Ооба да. Уксус. Сонун жыттан атат. Бирок монун баары фиолетовый болуп калды. Муну кантебиз анан? Алды эле көйгөй эмес. Азыр болсо кебес таякчасын алабыз дагы, анан гидроперит менен суунун аралаштырмасы менен алабыз дагы. Анан сүртүп коебуз. Ошондо кетеби? Сонун кетип атпайбы? Достор, бул деген сиздер үчүн сонун лайфхак турбайбы? Эгерде сыя менен кийимиңерди булгап алсаңар, анда ушинтип Айбике көрсөткөндөй оп-оңой өчүрүп койсоңор болот экен. Сен деген
Сенсей турбайсыңбы? Ал ким ал сенсей дейт? Сенсей деген япон тилинен отурганда мастер, устат дегенди билдирет. Аригато гозаймашта. Тарман аке, дайым эле ушинтериз. Келиңиз кийинки экспериментке даярданалы. Салам, марганцовка деген эмне? Марганцовка деген бул химический элемент деп ойлойм. Марганцовка деген эмне? Марганцовка деген бул дары-дармектердин бири. Марганцовкага мисалы денебизге жаман нерселер чыкса, жаракаттар, жаралар чыкса, аны марганцовка менен жуусаң, алар тезинен аягып кетет. Марганцовка бул дары-дармектерди синтездөө үчүн дагы, жарылуучу заттарды өндүрүү үчүн дагы колдонсо болот. Анткени ал күчтүү кычкылдандыруучу зат. Салам, марганцовка бул биздин денебизде эгерде жаралар чыгып кетсе, аны батыраак айыктырганга жардам бере турган дары-дармек. Салам, марганцовка деген эмне? Салам, марганцовка бул өзүмчө эле билбейм да буну. Это такой фиолетовый порошок. Алейкум ассалам. Марганцовка он медицинада иштетилет. Марганцовка деген медицинада иштетилет деп ойлойм, мен оюмча. Марганцовка используется в бытовых целях. Марганцовка бул препарат, биресең ачышса же биресе болсоң, ошону сууга алаштырып, жаман болгон жагынга коесуң. Марганцовка деген эмне? Бул дары. Тарман байке. Onun üstünde çıtıldı. Konfet, şokolad tursa. Анда сливки болса, соң болукча. Торттун үстүндө турат го. Сливки дейсиңби? Аны мен жасаган билем да. Чын элеби? Ооба, жасайлы? Ооба. Кеттик анда жасайлы. Достор, ал үчүн бизге суу, марганцовка, гидроперит дарысы кошулган суу, жана ошондой эле идиш жуучу каражат, анан перекисибиз гана перекис. Анан перекис керек. Ошо. Ушундан эле сливки пайда болуп калмак беле. Таттуу эмес го. Ай, көп суроо бере бербей, биякты кара. Сливкиге окшошсо болду, дагы бир суроо берсең азыр жасап койгом. Макул, жасай бериңизчи, сурабайм элечи. Мына, алгач суунун ичине марганцовканы кошуп алабыз. Коопсуздук үчүн кийип алалы, Макул. көз айнектерибизди. Алгач суунун ичине марганцовка кошуп алабыз. Оп. 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 Андан соң идиш жуучу каражатты бул колбанын ичине кош. Жетиштиби? Жетиштүү. Андан соң экөөнү аралаштырабыз. Оп. Кум шекер кошобузбу? Каяктагы кум шекер? Таттуу болсун деп. Мен сага көп суроо бербе дедим го. Макул. Уланталы. Жана мунун ичине гидроперит кошулган суусун кошобуз. Сливки! Көп сливки! Тарман байке, мен мындай деген эмесмин да, мен жана жегенди айтып атканмын да. Эң негизгиси сливкиге окшошсо болду да турабы? Муну анан жеп алба сен. Кокустан. Жебе муну. Марганцовканын өңү гана. Көрсө, достор, марганцовканын өңүн дагы гидроперит дарысы өчүрүп салат турбайбы? Кантип жейбиз муну? Муну жебейбиз да.
Бул жөн гана эксперимент үчүн сливкиге окшошсо болду да, туурабы? Анан жеп салба бир күн анан. Туруп. Эй! Марга. Тарынып калдыңбы? Тарынба да. Жүр, мен сага балмузда алып берейинби? Же торт жейсиңби? Мен балмуздактан тортта жейме, жүрүңүз. Жүр, алып берейин. Достор, суунун өңүн кантип фиолетовый кылса болот? Ооба, туура айттыңар. Сууга фиолетовый өңдөгү боекту кошуп койсо, суу ошол өңгө боелуп калат. А мындан тышкарычы? Билбей жатасыңарбы? Анда муну мен айтып берейин. Сууга марганцовканы кошуп койсо, суунун өңү фиолетовыйга боелуп калат. Достор, сууга марганцовканы кошуп эмне кереги бар деп ойлонуп калдыңарбы? Марганцовка же башкача аталышы калий перманганатынын көп пайдалуу касиети бар. Бул затты медицинада көп колдонушат. Анткени марганцовка микроб вирустардын душманы болуп эсептелет экен. Ошондуктан жаңы төрөлгөн ымыркай баланы марганцовка кошулган сууда жуунушат экен да. Ал эми мен бир жолучу атам сууга марганцовка кошуп, onu чайкаганын байкап калдым. Бирок достор, ар бирөөбүздүн организмибиз ар башкача да. Кээ бирөөбүздүн организмибиз марганцовканы жактырбай, тескеринче аллергияны чакырышы мүмкүн. Ошондуктан бул затты колдонууда өтө сак болуш керек. Ал эми мен сыяктуу балдар жана кыздар чоңдордун жардамы менен гана колдонгула. Марганцовканын пайдалуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба, анткени ал ичиндеги кускун келгенде кусалбай калганда ошону ичсең кустурат, анан кийин бүт ичиңдеги микробдорду сыртка чыгарат. Марганцовканын пайдалуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Алар кайсылар? Мисалы, ошо жана айтып өткөндөй эле марганцовка менен жаман жараларды тез убакыт, аз убакыттын ичинде кетирсең болот. Марганцовкада пайдалуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Ал көп нерсеге жардам берет деп ойлойм. Марганцовканын пайдалуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ошо пайдалуу жактар ошо денелердеги жараларды батыраак катырат, ошону аяктырганга жардам. Марганцовканын пайдалуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба, бар. Да, есть, например, она используется в бытовых целях и для кожи. Кайсылар? Марганцовка вирус же бир нерсе жаман кожаңга кирип кетсе, чыгарат ону жаман нерселерди. Марганцовканын пайдалуу жактары барбы? Ооба, бар. Не болуп, Тарман байке? Мен сизге айтпадым беле, алманы жууп жеңиз деп. Микроб бар да мунун ичинде. Эмнесин жуйм, таптаза эле болчу да. Микробдор көрүнбөйт да. Сиз болсо алманы жеп, анан тишиңиз ооруп баштады. Катуу ооруй баштады. Жана профессор айтпады беле, марганцовка менен тишиңизди чайкап койсоңор, басылып калат деп. Келиңиз, мен сизге да жасап берейинби? Мына ачабыз. Мына азыр болсо марганцовканы салыңыз ичине эле. Эми үстүнө сууну куябыз. Марганцовканын үстүнө кайнак суу коштук. Эми сиз болсо ушуну алып, тишиңизди чайкап келиңиз, балким басылып калат. Рахмат. Көрдүңөрбү достор, профессор айтмакчы, марганцовканын биздин жашообузга көп пайдасы бар экен.